Кыргыз тил сабагы. Саламатсыңарбы? Сиздер менен мен Анар Акмадзияевна. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы боз үй, юрта. Кылымдардан кыргыз менен нечен кырды ашып тукумун улап келе жаткан кыргыздын боз үйү. Боз үй жөн гана турак жай эмес. Бул кыргыздын философиясы, жаратылышы менен шайкеш жашоосу. Боз үй көчмөн кыргыздардын жашоосуна ылайыкташкан, чечкенге оңой, тиккенге жеңил, кол өнөрчүлүгүнүн туу чокусу. Боз үй одна из важнейших частей кыргызской культуры. Это больше, чем просто дома. Они символизируют семью, землю и вселенную и покрывают все этапы жизни от рождения до смерти. Боз үй негизинен түндүк, кереге, каалга, уук жана босого таяк өңдүү бөлүктөрдөн турат. Боз үйдү тигерде эң биринчи керегени орнотот жана ага босого таяктарды кошот. Керегенин санына жараша боз үйдүн көлөмү аныкталат. Мисалы, канча кереге болсо, ошончо канат үй болот. Кереге считается стеной. Количество кереге определяется по площади юрты. Андан кийин түндүк көтөрүлөт. Түндүк выполняет две функции. Это и окна, и опора юрты. Уук түндүк менен керегеге орнотулуучу. Уук бир учу түндүккө, бир учу керегеге орнотулат. Жана мындай боз үйдүн негизи пайда болот. Андан кийин чий жөлөнөт. Чий бул боз үйдүн эң негизги бөлүгү да болуп эсептелинет. Чий кышкысын жылуулукту каарбайт. Ал эми жайкысын болсо, абаны айландыруучу функция аткарат. Андан кийин жабуулары жабылат. Туурдук бул керегеге жабылуучу кийиз. Үзүк бул уукка жабылуучу кийиз. Андан кийин эшик жабуулары жана түндүк жабуусу жабылат дагы. Төмөндөгүдөй кыргыздын үйү пайда болот. Боз үйдүн ичи төрткө бөлүнөт. Внутри юрты делится на 4 части. Первая – төржак. Это напротив двери. Там всегда сидят уважаемые гости или старейшины. Төржак бул жерге кадырлуу коноктор жана ак сакалдар орун алат. Эпчи жак үйдүн кире беришиндеги оң тарабы. Ага алабакан орнотулуп, ашкананын чийи, башкача айтканда чыгдан менен жөлөнөт дагы. Ал жерге тамак аш, идиш аяк сакталат. Аяк кап, чыны кап билинет. Правая сторона эпчи жак принадлежит женщинам. Там должны стоять посуда и еда, и продукты. Левая сторона эр жак принадлежит мужчинам. Там стоят мужские вещи. Эр жак үйдүн сол тарабы. Анда эркектердин кийими, куралы, ат жабдык жана башка буюмдары коюлат. Улага үйдүн кире бериши. Ага адатта отун жыйып, ээр токум коюлат. Улага это место рядом с дверью. Там обычно стоят обувь и дрова. Кыргыздын боз үйү бул биздин сыймыгыбыз, биздин маданиятыбыз, биздин жашообуз. Боз үй
Это наша гордость и цивилизация, и наша жизнь.